Элинин залкары дүйнө эли таанып чыгармаларын сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жазуучунун чыгармалары, өз жери үчүн жасаган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат. Кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысым ажырагыс бир бүтүндүккө айланды. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айткан учкул сөздөрүнүн айрымдарын эсиңизге салабыз. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Азыркы жаштар үчүн интеллектүлүккө, билимге, чыгармачылыкка алып баруучу бардык жолдор ачык. Бирок интеллектта, эрудицияда адамга өзүнүн өзү келбейт. Аны да күрөш менен алуу керек. Чыңгыз Айтматов. Дүйнөдөгү адам баласынын баары ушундай бир тилекте, бир ниетте, бирине бири жакшылык кылып, өз уул балдарын ушунчалык сүйүшсө, ушунчалык күтүшсө, балким согуш болбос беле. Чыңгыз Айтматов. Адам баласы көчмөн жашаган. Буз үйдөн артык жай ойлоп табай деп турат. Буз үй жараттык. Өз элинин акыл оюнан чыккан ажайып үй турбайбы? Анын ар бир тетиги муундан муун жараткан улуу өнөрдүн жемиши турбайбы? Чыңгыз Айтматов. Ошонун эртесинде күндү станцияга келип, каш караганда кайра айылга жол таптык. Данияр алдыбызда кетип бара жаткан. Анын таарынчысы, ызасы жазылдыбы биле алган жокпуз. Аны билүү да кыйын эле. Ортобузда эшикте болгонсуп, Данияр мурдагындай эле бир сырдуу, токтоо мүнөз. Болгондо кече ал жарааттын аябай эле кокустанып алса керек. Демейдилген, катуураак аксак, өзгөчө кап көтөргөндө кыйналып сезилип эле турду. Чыңгыз Айтматов. Ата канат, адамдын жарт өмүрү кыял менен өтөт белем. Өмүр чиркен ошондуктан таттуу белем, кыялыңдын баары орундала бербегендиктен адам өмүрү кымбат белем. Чыңгыз Айтматов. Адам акылынын жаркыны өчүп, дүйнө тепкен кесири башынан ашса, арты жаман, кесепети калайын жұртқа тиет. Чыңгыз Айтматов. Адамдын башына чындыр өткелгенде, шатырата түкө жайкы жагына эмес, адамдын өз аракетинен, турмушка, элге ылгамы мүнөзүнөн бирине бири жалганып, өлчү талай болуп аталып келет. Ошентип тапкан талай кымбаттырбайбы. Чыңгыз Айтматов. Кечирбес элем, душманымды эзелбе кечирбейм. Бирок заман аман, кек сактаган жерим жок. Арты кайрылуу болсун, антсе да согушта доом көп. Атылган ок, төгүлгөн кан, тарыхтын эсебинде, ал эми адамдын бүлүнгөн өмүрүчү, аны кайсы эсепке ыйгарып, тарыхтын кайсы бетине жазабыз, аны үчүн ким жооп берет? Чыңгыз Айтматов. Баарынан аяры баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек. Жанын жашык кылбоо керек. Адам да ушундай жаралган тура. Адамдын жанын муздатып, тоңдуруп алуу оңой. Аны кайра элитүү кыйын. Кыйын түгүл мүмкүн эмес. Ошондо улам жарым жан балдар чыгат тура өсүп. Чыңгыз Айтматов. Эне, кургур, баланы көп жашайт. Өмүрү узун болот, ченемсиз узун болот. Чеги көрүнбөгөн узун өмүрлүү
bala tuğulat деген ümit menen kütöt da bolboso bala jaratıp adamlardın azabın tartıp emne Чыңгыз Айтматов. Үйдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ана кандай акпаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ооба, апа сөзсүз мени туура дерсиң. Антсе да түшүнсөң да жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроом калат. Балам, кантип өз өмүрүңдү кыйдың? Адамга бир гана жолу берүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Чыңгыз Айтматов. Эч ким маңдайына чийилген жазмышты оозунуп болгой албайт. Буйруган нерсенин дал мөөртүндө көрөт. Антпесе тагдырдын тагдырлы касиети кайсы? Те ал Мустаптан оголу, аалам болголу, ааламатка конгону барып келип дале баягы тагдырына ылайык бейишине сүрүлгөн адам ата Оөненин заманынан бери ушунубуз ушу. Ошол күндөн ушул күн тагдырдын сыры дамаамат жалпыбызды чогуу ар кимибизди жеке сарсанага малып табышмага айланып калганы. Чыңгыз Айтматов. Элди түбөлүк эл кылып турган анын тили. Ал чоңбу, кичинеби, анысына карабай түбөлүк үчүн умтулат. Замандан заман өтүп, кыргыз тили жашап турганда, Манас эпосу кыргыз элинин туу чокусу боюнча кала берет. Чыңгыз Айтматов.